Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында 1000ден ашуун кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтөп жатканын айтты. Ал 2022 жылы 60 кишини Орусия менен Казакстандын түзөтүү жайларынан жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөө үчүн которуп келишкенин белгиледи. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта Орусиянын 79 субъектинде жайгашкан түзөтүү мекемелеринде Кыргызстандын 1077 жараны жазасын өтөп жатат. Эркиндигинен ажыратууга соттолгондорду мындан ары жазасын өтөө үчүн Кыргызстанга алып келүү маселелери талкууланууда. Былтыр 60 киши Казакстан менен Орусиянын түзөтүү жайларынан өлкөгө алып келинди, деди Зулушев. Орусиядагы мигранттар арасында кылмыштуулук күчөп жатканы 2022 жылы жай айларында жогорку кеңеште да талкууланган. Айрыкча маңызат ташууга айыпталып кармалгандар көбөйүп жатканы жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 5 сентябрындагы жыйынында белгиленген. 22 январда Орусияда абакта отурган кыргызстандык Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Украинанын Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта 24 ноябрда каза болгон 30 жаштагы Аян орус жарандыгын алган эмес. Ушул тапта Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясы абактагыларды Украинадагы согушка жапырт тартып жатканы кабарланууда. Кыргызстандык канча атуу мындай окуяга кабылганы белгисиз. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, Орусияда 2000 кыргыз жараны камакта отурат. Алардын 30% аялдар. Ага ылайык 1001 кыргызстандык жаран Орусиянын тергөө абактарында, дагы 1078 түрмөдө. Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин соңку маалыматында 1 миллион 200 миңге жакын Кыргызстандын жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын миллиондон ашыгы Орусияда иштейт. Булак Азаттык. Кемпир-Абад окуясы боюнча тегерек стол шамдын жарыгы менен өтүп жатат. Бүгүн Бишкекте Кемпир-Абад окуясын классификациялоого негиз барбы деген темада тегерек стол өтүп жатат. Конференциянын уюштуруучулары бир нече күн мурун Достук мейманканасынан бөлмө ээлеп алышкан. Бирок активисттердин айтымында иш-чара боло турган түнү мейманкананын администрациясы аларга залды суу каптап кеткенин билдирген. Эч кандай тоскоолдуктарга карабай иш-чара бүгүн өткөрүлдү. Бирок катышуучулардын айтымында жыйындар залында жарык жок болду. Иш-чаранын уюштуруучулары Адил Турдукулов менен Айсулуу Кудайбердиева муну тегерек столдун саясий багыты менен байланыштырышты. Метод өзгөрбөй, оппозициянын жолугушуулары актуалдуу болуп калды. Кемпир-Абад маселеси боюнча активисттерге түрдүү кысымдар болуп жатат, дейт Турдукулов. Тегерек столго шамдар сатылып алынып, смартфондордогу кол чырактар да колдонулуп жатат. Ушул эле учурда мейманкананын администратору журналисттердин электр жарыгынын жоктугунун себептери тууралуу суроолоруна көңүл бурган эмес. Имараттын калган бөлүгүндө жарык бар. Булак Назар Ньюс KG. Жогорку кеңештин ажатканасында тамеки чеккендер жазаланат. Депутаттар Жогорку кеңештин имаратында дааратканада ким тамеки чегип жатканын текшерип, жазалоону көздөп жатышат. Редакцияга маалым болгондой, Жогорку кеңештин депутаттары иш башкармалыгынын кызматкерлери дааратканада
тамеки чегип жатканына нааразы. Натыйжада комиссия түзүлүп, мезгили менен даратканалар текшерилип турат. Эгер кимдир бирөө кармалса, алар жазаланат. Өтө чоң көйгөй, муну чечпесе болбойт. Бул маселе чечилбесе иш жүрбөйт. Ким эле төбөсү менен жер казып иштейли дешкен эл өкүлдөрүнө бут тосуп, даратканага кирип, тамеки чегип, иштетпей жатат. Өнүгөбүзбү деги депутаттарды алагды кылып, ажатканага кирип тамеки чеккендерди катуу жазалабаса болбойт. Булак Назар Ньюс KG. Кайгул милициядан качкан автоунаа кырсыктап 3 адам каза болду. Бишкек шаарында бүгүн таңда авто инспекторлордон качып кеткен айдоочу кырсыкка кабылып, 3 адам ошол жерден мерт кетти. Бул тууралуу Кайгул милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, бүгүн 31 январда эртең менен кайгуулчулар шаарды кыдырып жүрүп, Тоголок Молдо көчөсүндө бир адамды күчтөп, Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунаага салып кеткенин байкашкан. Бул көрүнүш шек жараткандыктан автокөлүктүн артынан жол милициясы сая түшкөн. Инспекторлор катуу үн чыгаргыч аркылуу машинаны токтотууга эскертүү берген, бирок айдоочу баш ийбей, ылдамдыгын күчөтүп айдап кеткен. Андан соң автокөлүктү текшерүү үчүн артынан бара жатканда бир нече ирет кайрылып, токтошун талап кылышкан. Subaru Legacy тескерисинче катуу ылдамдык менен из жашырган. Андан соң аталган машина төмөнкү аларча аймагында жол кырсыкка кабылганы аныкталды. Катуу бараткан автоунаа даракты. Андан кийин темир бетондон жасалган тосмону сүзгөн. Кайгул милициянын кызматкерлери биринчи жардамды көрсөтүп, тез жардам чакырган деп айтылат маалыматта. Маалыматка караганда автоунаанын ичинде 5 адам болгон, 3 кырсык болгон жерден мерт кеткен. Ал эми 20 жана 18 жаштагы уландар ооруканага жеткирилген. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Кайгул милиция айдоочуларды өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугу үчүн жол эрежелерин так сактоого чакырды. Булак Спутник KG. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечитке кол салуудан каза болгондордун саны 90го жетти. Бул тууралуу Радио Пакистан басылмасы жазды. Куткаруу иштери уланууда жана мечиттин урандылары тазаланып жатат деп айтылат маалыматта. Полициянын маалыматы боюнча 200дөн ашуун жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Алардын 100гө жакыны ооруканага жаткырылган, калгандары чыгарылган. Буга чейин 83 адам каза болуп, 157си жаракат алганы кабарланган. Каза болгон 40 адамдын сөөгү экспертизадан кийин үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилди. Пакистандын мечитиндеги жарылуу 30 январ күнү болгон. Анда жанкечти мечитке кирип келип, өзүн жардырып жиберген. Булак Супер KG. Пентагон Түштүк Кореяны коргоо үчүн өзөктүк куралды колдонууга даяр экенин. Америка Кошмо Штаттары Түштүк Кореяны коргоо үчүн кадимки жана өзөктүк куралдарды колдонууга даяр деп билдирди Пентагондун башчысы Ллойд Остин. Бул тыйманы ал Сеулда Түштүк Кореянын улуттук коргоо министри Ли Джонг Сеп менен болгон пресс-конференцияда көтөрдү. Кошмо Штаттар АКШнын аскерий мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде кадимки жана өзөктүк куралдарды, ошондой эле ракетадан коргонууну колдонууну камтыган кеңейтилген бөгөт коюу жаатындагы милдеттенмелерди карманат, деди Остин. Ал ошондой эле Түндүк Кореянын аракеттерин айыптап, 2022 жылы Түндүк Кореянын бийлиги болбогон сандагы провокацияларды жасаганын айтты. Пентагондун башчысы белгилегендей, АКШ менен Түштүк Корея аймактагы кырдаалды Түндүк Корея туруксуздаштырат деп эсептешет. Белгилей кетсек, Корея жарым аралыгындагы кырдаал 2022 жылдын декабрында Түндүк Кореянын учкучсуз учактары Түштүк Кореянын аба мекендигин басып алгандан кийин кайрадан курчуган. Алар 2017 жылдан бери биринчи жолу Кореялар аралык чек араны кесип өтүүгө жетишкен. Ошого карабастан Түштүк Корея Түндүк Корея менен биригүүнүн жаңы планын иштеп чыгууну каалайт. Булак Назар Ньюс KG.